Republic. Republic. You seek a stamp of the envelope. Thank you. Please show me my photo. Because 75 жаштагы Омарбек аба туристтер менен мынтип маек курганы алгач ирет эмес. Ал көп жылдар бою чет элден келген коноктор менен маек куруп, кыргыз маданиятын, кооз жерлерди көргөзүп, ар бир туристтин өлкөгө жылуу пикир калтыруусуна өбөлгө түзөт. Жолдошум менен экен. Эчтеке сурабадым дагы, бирок сурагандан айттым, Кыргызстан жактыбы дедим. Жакты Кыргызстан дедим. Неме жактыбы дедим. Сулайман Тоо чыктыңбы десем, чыктым дедим. Biz Özbekistan'a geçebiliriz. Benim bir gün bolsa uyga alıp geleyim dedim öyle. Desem bugün geçen mi demeye dedi Özbekistan'a. Onunlar Bukhara'ya varam dedi. Ben bunday topulan bolup geçişini bilmiyordum da bunday TikTok'a çıkıp geçişini. Anladın. Niye sıcaktı desem. Şeykin Han dedi. Kollarımdan da kılıp alıp durup bağlaşkanı kızı eken dedi. Eti atkırıtça dedi. Yemi bular dinle geçe gele bazardagı mes. Bundan başka vaktlardagı bana katı tasir etkenleri var. Кыргыз, өзбек, орус жана англис тилдеринде эркин сүйлөгөн Омарбек ата 1968-жылы институтка тапшырып, англис тили боюнча адис болуп чыккан. 7 жылы мугалимдик кесипке арнап, бул жыл аралыгында мыкты окуучуларды тарбиялоо менен катар бир топ кызыктуу окуялар болгонун айтат. Австралиядан 5 жылга волонтер болуп келген чет элдик жаранга мектеп куруп берип, кыргыз маданиятын сиңиртүүгө да жетишкен. Мындан сырткары 20 жыл милиция кызматкери болуп да иштеген. En kızık okuyalar abdan köp bolğan da mende. Sebebi buna jolga çıksam bile velosipedçinin gezet. Stop for a while deyim. Toktaydım. Do you want to speak with me deyim. Söyleşti kalaysın desem ova deyim. Otur deyim. Üyden sıraz çay yaptıkla, ayran, süt yaptıkla deyim. Yolun boyuna oturup söyleşiyoruz. Bana bir tane kaldırgan nersesi bir turist ket var burada. Okula 60 yaşında akpayağında adam da. Toktatıp söylendim aldım. Söyleştik. Semiyasını açtı. Kantıp gelgen velosiped menen London'dan çıkıptır. Аксакал атанын жубайы туристтер менен дос болуп, үйгө конок болуп кетүүсүнө көнгөнбүз дейт. Бегайым апа математика мугалими болуп, көп жыл бою үзүрлүү эмгектенген. 5 баланы эрезеге жеткирип, 16 неберелүү болушкан. Үй бүлөдө ата-эненин окууга маани берүүсү, балдардын билим алуусун камсыздоо бүтүндөй коомго чоң салым кошуу дейт. Өткөндө 6 жыл чогуу жашап жүрдүк. Милицияга өткөндөн күнү түнү кетип калат экен. Үйүбүзгө орозодо арапара кылып атсак эле Açtı hem çalıp gele sonra ana cedaveri olup gitti le. Çukurgan boydan gitti uydu adam cık. Adam karabayla gitti. Onu ölümün cüktaşıp koydesem hiç kim cüktaşıp öz cüktaşıp gitti. Şunda işi orta bulardın şu. Кичи уулу Нурбек Жоробаев ар бир иште атам менен акылдашып, жол сурап турам дейт. Билим жолу менен гана чектелбестен динден да туура түшүнүк берип, Куран жаттап жатканын, ислам динин жайылтууда да салым кошконун белгилейт. Башка адамдарга караганда din boyunca dagı biz kiçinebizden эле namaz okuyup эле да. Şu militsiyada иштеп жүргөндө деле башыбызда туруп биз уктап атканда şu namaz окуп кетет эле. Ошол окугандары биздин башыбызга кирип калат эле да. Анан себеби баягы жарыя окулганда адам кичинесинде жакшы кабыл алат да. Ошол убакта бизде да ошол окуган үчүн намазды баягы ниет кылгандары угулуп турчу эле да. Анан ошодон бизге да жат болуп калган. Туристтер менен сүйлөшүүнү дилинен жакшы көргөн Омарбек Жоробаев мунун аркасында көп жакшы сапаттарды өзүмө сиңирип алдым дейт. Омарбек ата маалыматтык доордо маалыматты туура, так кабыл алууну да жакшы билет. Азыркы учурда китеп жазуу менен алек болуп жатканын билдирди. Пурулай Уланбек кызы, Ибрахим Төлөбаев, Ынтымак, Ош шаары.